Жаматов медиа студиясынан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биз бүгүн аймактардагы ооруканалардын абалы, кадр маселеси тууралуу маектешебиз. Студиябызга Саламаттыкты сактоо министрлигинин адам ресурстарын башкаруу жана уюштуруу иштери боюнча баш кадиси Ирина Керимбаева жана медициналык жардамды уюштуруу жана дары-дармек саясаты бөлүмүнүн баш кадиси Нургүл Ибраева конокто. Саламатсыздарбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Азыр кырдаалга байланыштуу сиздерде дагы жумуш көп болуп, күчүндө болуп атса керек. Саламатсыздар, албетте азыркы кырдаалга жараша иш көп. Биринчи кезекте сиздердин ден соолугуңуздарды билүү менин парзым болуп турат. Өзүңүздөрдүн абалыңыздар боюнча да айтып кетсеңиздер, себеби ар бир дарыгердин ден соолугу бүгүн биз үчүн аябай маанилүү. Рахмат, учурда ден соолугубуз жакшы. Ооруп буюрса жакшы болуп сакайып кетип, кайра ишке чыгып, азыр ишибизди улантуудабыз. Бирок сиздерге аябай бекем ден соолук каалайбыз. Бүгүн бүтүн өлкөнүн жүгү сиздердин мойнуңуздарда болуп турат. Анда Нургүл Сапаркуловна, алгачкы маегибизди бүгүнкү кырдаал тууралуу сүйлөшүү менен баштасак, өлкөдөгү абалга токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу угуучулар. Азыркы абалды биз Саламаттык сактоо министрлиги курч татаал деп эсептеп атабыз. Анткени күнүнө 300дөн 500ге чейин азыр ушул ооруган адамдардын учурлары катталууда. Биздин ооруканада ошол оорулар бар дарыланып аткан. Бул күндө баягы оору катталган үчүн азыр мындай ошол азыркы кырдаалды ушул татаал деп эсептеп атабыз. Анан бул азыр эми бул оорунун экинчи толкуну башталды да, жайында биринчи толкуну болуп, азыр ушул кышкы мезгилде экинчи толкуну болуп атат. Анан ушул Саламаттык сактоо министрлиги ушул экинчи толкунга даярдоо иштеринин негизинде ушул бүт республика боюнча негизи 5000ге жакын койка орундар даярдалган. Анын ичинен 442си бул жанагы палата интенсивной терапия болуп даярдалган да. Анан ошондой эле силер өзүңөр дагы башка ушул массалык баягы информация булактарынан угуп көрүп атасыңар. Телевидениеден деле берип атат, ушу көп аябай керектүү ушул коронавирус илдетин дарылоо үчүн ушундай керектүү жанагы медициналык жабдуулар, шаймандар алынып атат. Ошондой эле жанагы ушул биздин медицина кызматкерлердин өзүн өзүн коргоо кийимдерин, ошолордун баары алынып, ошонун баары азыр бүгүнкү күндө ошо дары-дармектер менен кошо жетиштүү санда алынып келип, азыр биздин ооруканалар, биздин медициналык ушул врачтарыбыз, медсестраларыбыз иштерин алып барууда. Анан бул ушул экинчи толкунга даярданып атканда биз баягы жайындагы өзүбүздүн кандай кемчиликтер кетти, эмне жетишпей калды, кайсыл жерде кандай болду, ошонун баарын мындай эсепке алып, анан ошону менен ушул азыркы экинчи толкунга даярдыктарды көрдүк. Бул пандемия биз үчүн аябай чоң сыноо болбодубу? Анан жакшылык менен дагы жамандык бирдей жүрөт экен. Тилекке каршы ушул пандемияда биз бир топ дарыгерлерибизден, жарандарыбыздан айрылдык. Бул биз үчүн чоң жоготуу, чоң сыноо болду. Алардын жакындарына жана Саламаттык сактоо министрлигине биз көңүл айтабыз. Өлкө боюнча жалпы дарыгерлер, медайымдардын жетишсиздиги дагы байкалат. Ошо Ирина Мукановна, сиз өзүңүз жалпы медайымдар тууралуу айтып кетсеңиз. Жалпы маалыматка токтолуп кетсек, биздин электрондук саламаттык сактоо борборунун маалыматына жараша 2020 жылдын январь айына баардыгы болуп ушу саламаттык сактоо системасында иштеген врачтардын жалпы саны 13699ду түздү. Ошону менен бирге орто медициналык кызматкерлердин саны 33824 адамды түзөт. Ошол врачтарыбыздын дээрлик бөлүгү айыл жергелеринде бул пенсия курагындагы жана пенсия алдындагы курактуу адистер болуп жатат. Жаш дарыгерлер чындыгында эле келгенде
вообще эле дарыгерлер айыл жергесинде жетишпейт, географиялык дисбаланс көрүнүп турат. Шаарларда, Бишкек, Ош шаарында укомплектованность дегендей, бул мындай толук кандуу болсо, жетиштүү болсо, айыл жергелеринде жетишпейт. Бул эмне себептен болуп атат мындай көрүнүш? Биринчиден, бул жаш адистердин кызыкчылыгы жок, анткени деген айыл жергесинде баягы инфраструктуранын күчөтүү жумуштары мындай кичине алсыз болуп атат азыр. Жетишсиз айыл жергесинде мындай өзүн өрчүп көрсөткөнгө мындай возможностьтор дагы азыраак. Анан баягы амбициозный болот эмеспи жаштар? Булар көп майын алуучу, возможностьтор көп жерлерге чыгып келгилери келет, чоң шаарларга, сыртка чыккалары келет көбүнчө. Анан кийин эми ошого карабастан өкмөт жана министрлик тарабынан бир кыйла жумуштар жүрүп жатат. Бул жаштарды кантип, адистерди жерлерге, аймактык ооруканаларга, аймактык саламаттык сактоо уюмдарына тартуу, алып калуу иш аракеттери жүрүп жатат. Анын бириси бул депозит, жаш дарыгердин депозити деген программа иштеп жатат. Азыркы убакта 175 орун бар. Ал жерге деген эң биринчи конкурс аркылуу кабыл алынат бул программага. Жаш дарыгерлер деген себебибиз бул возрастной ценз деген бар да, 45 жашка чейин врачтарды киргизебиз, алабыз бул программага. Анан кийин еще буну алып атканда деген программа конкурс менен өтүп атканда именно жерде кайсы адистиктерге муктаждык болгон адистерди алабыз. Анан кийин экинчиси ошо 45 жашка чейин болуш керек. Алар менен 4 тараптуу келишим түзүлөт. Бул өзүнүн жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен, саламаттык сактоо министрлиги менен, ошол дарыгер иштеген саламаттык сактоо уюму жана ошол дарыгердин өзү менен 4 тараптуу келишим. Бул келишимдин аткарылышында эң башкы роль биз ошо ойлойбуз, бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында. Анткени деген биз аларды жиберебиз программа менен, бирок ошолорду 3 жыл мөөнөттүүчү программанын иштеши. Ар бир квартал сайын, 3 ай сайын алар иштеген ишинин отчетун берип, кошумча дагы өздөрүнүн маянасына 38.692 сом каражатын дагы алышат да. Кошумча. Бул кошумча түрткү болуп атат да өкмөт тарабынан. Анан ошол эми депозит программасы менен кимдер барып атат? Окуу жайды жакшы окуп бүткөндөрбү? Окуу жайды жакшы окуп бүткөндөр дагы, анан кийин ошо айыл жергесине барып иштейбиз дегендерди биз поддержка кылып атабыз да. Анан кийин бизде деген бюджеттик негизде окууну бүткөн ординаторлорду комиссиянын тарабынан, министрликтин комиссиясы тарабынан окууну бүткөндөн кийин 2 жылдык жана иштеп берүү программасына ылайык биз аларды эмеге жиберебиз, ошо айыл жергелерине иштеп бергүсүнө. Ошолорду поддержка кылыш үчүн программага киргизебиз биринчиден, ошо бөлүштүрүлгөн выпускниктерден. Анан экинчиси болсо ошо жака барып иштейм дегендерди поддержка кылып ошол программага киргизип. Ошо сиз депозит боюнча айтып калдыңыз, биздин Facebook'тагы көрөрмандарыбыз дагы өзүнүн ой пикирлерин, суроолорун калтырып жатышат учурда. Айыл жергесине депозит менен келген адистер кайра кетип калып жатышат. 2 жылдан кийин ооруканада кайра эле дарыгер жок болуп калып атат дейт да.
бул жагдайды кантип дагы жакшыртсак болот? Ошол бул жагдайды вот мен айтып келатпадым белем азыр эмне үчүн биз 4 тараптуу келишим түзөбүз деп. Ошонун эң биринчи звено бул главный дегенде ошо жанагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары болуп атат. Анткени деген алар кармап калыш керек. Кантип кармап калат? Бул деген кошумча жардам, жер бөлүштүрүп берүү, же болбосо үй условияларын түзүп берүү, социальный пакет, же болбосо дагы ушундай бир кошумча жардам берүүчү нерселерди жасап бериш керек, жасап берип алып калганга аракет кылыш керек да. Ошондой болбой жатат. Эми по возможности дегенде ким как может. Кээ бирлер болсо квартирасын төлөп берип атат, бирөөлөр жер үлүшүн берип атат, бирөөлөр дагы жанагындай бир социальный пакет жасап берип атат. Бирок деген баардык жерде эмес. Болгон жерлерде жакшы. Ошол 3 жыл иштеп барып, депозит акчаны алгандан кийин дагы аларды алып алганга күчтөрү болгон жерлерде калып калышып иштешип атат. Ал эми 3 жылдан кийин жанагы кошумча акча бүтөт да, депозити бүткөндөн кийин башка жактан же саламаттык сактоо уюмунан же болбосо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынан помощь болбогондон кийин алар эмне кылат? Айла жок, кайра кетүүгө же болбосо башка жакта майнасы көп жакка кетүүгө муктаж болушат, мажбур болушат. Ошо аймактагы ошо жаш барып кадрлар иштеп атпайбы? Ошолордун айлык майнасы канча болот? 1 айлык майнасы? Ар кандай бул адистиктикке жараша болот. Жанагы штат деп коет, канча ставкада иштегенине жараша болот. Бирок баягы основной жаңы бүтүп баргандардын албетте айлыгы аз болот. Аз болот. Ошон үчүн жанагы коллега айтып кеткендей, эмнеге бул жана 4 тараптуу келишим түзүп атышат? Анткени ошол жерлердеги ошол жана местное самоуправление деп атпайсызбы? Ошолор ушундай бир өзлөрү кызыгып ошол адисти алып калыш үчүн өзлөрүнүн салымын кылыш керек да. Ирина Мукановна айтып кетпедиби? Ошол эле айлыгына может быть өзлөрүнүн местный бюджеттен ичине айлык кошуп берип, же жанагы жашаган жеринин квартирасын төлөп берип деп атпайбы? Ошондой жардам бербесе, азыркы айлык мына базовый гарантированный зарплата 5000 түзөт да. Анан албетте жетпейт, ал айыл жер болсо дагы жетпейт. Эми азыркы жаштар башкача, алардын талабы башкача, ал жетпейт. Анан эми барган жерлерден ошол оорукана болобу же жана үй бүлөлүк дарыгер борборлор болобу, алар ошол жетекчилери ошолорго багы 1 ставка эмес 1,5 ставка берип, оорукана болсо дежурство берип айлыктарын көтөрүп бергенге аракет кылып атышат. Бирок бул баягы эме убактылуу болуп калып атат да. Анан ошол жерде ошол жанагы местный самоуправлениядан көп мындай эмеси бар да. Да, ошолорго көз каранды. Эгер ошолор жакшы көңүл буруп, ошол биздин эмени көтөрүп берсин, жакшы иштеп берсин десе, вот ошолордон дагы мындай жардам болсо жакшы болот эле да. Азыр биздин дагы бир көрөрманыбыз айыл жергесине депозит менен келген адистер ошо жергиликтүү кеңеш менен кеңешип барышы керек экен да деген өзүнүн оюн калтыратат. Бул сиздин жолуңуз болду окшойт жогорудагы. Анан кадр маселесин чечиш үчүн дагы эмне керек деп атат? Кадр маселесин чечиш үчүн биз дагы кандай эмелерди жасап жатабыз? Азыр децентралдаштыруу деген биздин ординатура деген бар да. Бул мисалы студент 6 жыл окугандан кийин, андан кийин дипломдон кийинки дагы ординатура деген 2 жыл окуш керек да. Адистикти алыш үчүн специализацияны 2 жыл, 3 жыл деген 4 жыл адистикке жараша. Анан ошол мурун деген азыр ошол медициналык билим берүү сферасына биз көптөгөн реформаларды киргизип атабыз. Ошонун бири ушул децентралдаштыруу болуп атат да. Бул региондордо кадрлардын таңкыстык маселесин чечүү, кадрларды жерлерге бекитүү үчүн саламаттык сактоо министри тарабынан кабыл алынып жаткан чаралардын бири болуп саналат. Бул чара менен, иш чара менен биз мындайча айтканда көп нерсени чечип атабыз. Биринчиден мурун деген ординаторлор көбүнчө окуу жайлары, ошол ординатуранын окуу жайлар баардыгы Бишкек шаарында, анан Ош шаарында болгондуктан
Соответственно, ординаторлар дагы ошол саламаттык сактоо Бишкек шаары менен Ош шаарынын саламаттык сактоо уюмдарында өтүшчү. Көбүнчө теория болчу. Анан кийин ошо врачтардын жанында жүрүп, алардын айтканын кылып ушундай да. Анан эми азыр болсо децентрализаштыруу дегенибиз бул биз аймактык ооруканаларга, аймактык саламаттык сактоо уюмдарына практикага жөнөтүп атабыз. Анан кийин ошол соотношение дегендей теория менен практиканын ортосу 10, анан 90, мурун 50-50 болсо, азыр 10 теория, 90 практика болуп атат. Ошон үчүн ординаторлордун көбү уже полностью булар иштешет. Кадимкидей ошол адистикте кандай талаптарына жараша иш жүргүзүшөт. Бул деген өтө чоң ошол жерлердеги медиктерге чоң жардам болуп атат да, алардын колдугунан алып атышат да. Колдору узарып атат мындайча айтканда. Ошентип биз азыр ординаторлордун баардыгын 1-2, 3 курста годы обучения региондорго жөнөтөбүз. Во-первых, во-вторых, алар дагы ошо саламаттык сактоо уюмдарында эгерде свободный вакансия штаттар болсо, ошо ординаторлорду өзүнүн өздөрү жакшы көрсөткөн, жакшы иштеген ординаторлор алар штатка алып, акча төлөп берип атышат, майына төлөп берип атышат. Бул дагы болсо ушул тарткан болуп атат да, ординаторлорду аймактарда калып, аларды кызыктырып, анан ошо ординатура бүткөндөн кийин ошол жерге иштеп калууларына чоң көмөк берет. Соответственно, бул ошол саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилигин дагы мындай иштетип атат да, аларды алып калуу үчүн аларга общежитиядан место же болбосо ошо оорукананын территориясында кандайдыр бир имараттар болсо, аларды ошо ординаторлор жашай турган кылып, жашоо шарттарын түзүп, аларды кийин окуп бүткөндөн кийин ушул жерде калып иштеп калуусуна, маянасына дагы үстөп дагы бирдемелер кошуп бергенге иштерди жасашып атат. Жакшы, дагы бир суроо келди. Биздин Ак Талаа районундагы ооруканада дарыгерлер, кардиолог, уролог, невропатолог жетишпейт деген суроо болуп атат да. Буга Нургүл Сапаркуловна сиз жооп бере алат болсоңуз керек. Бул көйгөй бизге белгилүү. Ушул Ак Талаада, Нарын областынын ушул Ак Талаа районунда негизи бир топ жылдан бери ушул жана айтып кеткен адистер жетишпейт. Анан бияка деле адистер жиберилип атат болуш керек. Мен азыр ошол азыр может коллегам азыр толуктап кетет. Негизи бул проблема бизге саламаттык сактоо министрлигине белгилүү. Анан өзүнүн иш аракеттери жүрүп атат ал жагынан. Анан Ирина Михайловна, может сиз эме кылып кетесиз Ак Талаа боюнча? Ошол муктаждыкты кайсы жерде, кайсы саламаттык сактоо уюмдарында муктаждык бар экенин биз бул жаздан баштап иш алып бара баштайбыз. Анткени деген жайында биздин будущий адистерибиз окууларын аяктап бүтөт да. Анан ошол жаз убагында биз жергиликтүү областтардан координаторлордон, саламаттык сактоо боюнча координаторлордон маалымат алып баштайбыз чогултуп, кайсы жерде кайсы адистиктердеги медиктер жетишпейт деп. Анан алар берген муктаждыкка жараша ошол эле жазында биз ярмарка вакансия деген иш-чара өткөрөбүз медакадемиянын базасында. Ал жерге баардык болгон ошо ординаторлор даярдалган окуу жайлардын жетекчилери менен ординаторлордун баарын чогултуп, анан ошол жерде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынан, местный госадминистрациядан, анан ошол эле саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилери, координаторлор баары чогулушуп, ошол жерден ошол бүтүп аткан бүтүрүүчүлөргө баягы маалымат берип кетишет да, кайсы жерде кайсы адистиктер жетишпейт, сунуштарын, условияларын. Эгерде силер биздикке келип иштесеңер, биз силерге момундай шарт түзүп беребиз, момундай жардам беребиз, момундай мындай кошумча дем берүү, кошумча иш аракеттерди жасайбыз деп өзүнө тартканга ушундай маалыматтарды берет. Анан ошол жерден ординаторлорубуз ойлонушуп, ошол жерден эле алар менен байланышып, уже кийинки
иш аракеттерин ошол жерден сүйлөшүп башташат. Андан кийин непосредственно уже жайында июнь-июль айларында координаторлук выпусктер чыкканда биздин саламаттык сактоо комиссиясы тарабынан бөлүштүрүү иш аракети башталат. Бөлүштүрүү иш аракеттеринде дагы деле болсо ошол эле баягы ярмарка вакансияга келген жетекчилер, координаторлор келип, ординаторлор менен чогуу отурушуп ошол жерден бөлүштүрүп, кайсы жака кайсы ажыстык жетпейт деп бөлүштүргөндөн кийин биз аларга жолдомо беребиз. Ошол жолдомо менен барышып иштешет. Жакшы, сиз азыр бүт линияны айтып бердиңиз да, бизге дагы абдан кызык болду. Анан райондордогу ооруканалардын иш тартибине, кызматкерлердин бейтаптарга мамилесине, дарыгерлик этикасына ким көзөмөл кылат дейт? Эми ар бир ооруканада жетекчилик бар. Ошол эле оорукананын директору болобу, же мурун главврач дечүбүз, азыр директор болуп калышты булар. Анан ошонун ар бир директордун өзүнүн орун басарлары бар. Ошоки заместитель по БКК деп коет, или там заместитель по лечебной работе дейт. Ошолордун өзлөрүнүн баягы функциональный обязанности деп коет го, ошондон кирет. Ошол жетекчилик негизи жооп берет ошолорго. Анан ар бир ооруканада, ар бир үй бүлөлүк медицина борборунда мындай күнүгө болбосо дагы эми өзлөрүнүн немесине жараша, графигине эмесине жараша мындай жыйындар өтүп турат да. Ошол жыйында негизи ошол жерден ушул маселелер айтылып туруш керек. Анан бирок ошол окуп аткан кезде эле ушул окуу жайларынан эле негизи ушунун баягы основасы берилет. Иш уже иштеп аткан биздин медиктерге ошол жерден жетекчилиги ошондой сааттарды бөлүп, ошол жөнүндө сөзсүз түрдө айтып, моорекине силер моундай кылышыңар керек, бейтапка мындай мамиле кылышыңар керек, өзүңөр бири бириңерге жанагы коллегиально кандай мамиле жасаш керек, ошол боюнча ошондой немелерди алар берип туруш керек, алар ага обязаны. Жакшы. Дагы бир суроо келди. Медайымдардын айлыгы качан көтөрүлөт? Первочкадагы мисалы менин айлыгым 6,5 миң сом дептир да. Бул биздин көрөрманыбыз айтып атат, өзү медициналык кызматкер экен. Эми бул ушул айлыкты көбөйтүү боюнча саламаттык сактоо министрлигинин бул эң негизги бир багыттар деп баягы мен айта алам. Анткени бул эле жыл эмес, негизи эле бир топ жылдан бери бул каралып келатат. Анан баягы эле биздин бюджеттин татыштыгына байланыштуу ушул айлыкты ушул баардык биздин медициналык жааматка көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Азыр мына 18-жылы ушул жанагы үй бүлөлүк дарыгер медициналык борбордо иштеген медайымдар менен анан үй бүлөлүк дарыгерлердин айлыгы көтөрүлгөн жана индикаторлордун негизинде. Ооруканалардыкы көтөргөнгө ооруканада иштегендерге мүмкүнчүлүк болбой калган. Эми азыр ошол маселе каралып атат. Эгер бизге каржы министрлиги өкмөттөн мындай ушу көтөргөнгө акча бөлүп берсе, анда сөзсүз түрдө көтөрүлөт. Бирок азыр ал чечиле элек. Анткени бул эми баягы ушул биздин медиктердин баарына баягы поправочный коэффициент ар бир, например, нарын деле алсак, аякта высокогорье, ошонун баарын эсептегенде эле бул бир топ чоң мындай бир акчага келип тирелип калып атат да. Ошон үчүн азыр бул каралып атат. Анан дагы бир себеп бул деген 2011-жылы көтөрүлгөн болуш керек акыркы жолу айлык негизи бүт медициналык жааматка. Анан ошондон негизи азыр биздин саламаттык сактоо министрлигинин эң мындай негизги приоритети бул медициналык жардамдын сапатын көтөрүү да. Анан ошон үчүн баягы 18-жылы үй бүлөлүк дарыгерлерге, ушу медайымдарга көтөрүп атканда бул сапатты көтөрөлү деген ой менен баягы индикаторлор киргизип көтөргөн да. Анан мындай тегиз кылып көтөрүп койгондо биз ошол сапатты көтөрө албай атабыз да. Анткени ар бир ушул биздин коллегалар муну как эме катары кабыл алып эле должный. Анан сапатка көп көңүл бурбай коюп атышат. Ошон үчүн ал жагы да каралып атат да. Ошол айлык көтөрүлгөндөн кийин бул сапат да көтөрүлүш керек да. Ошол сапатты канча жакшы көтөрүп этсе, ошончо айлык жогору болуш керек деген. Ошон үчүн ошол жолдору, ошол политика именно ошого
багытталган да. Ошол сапаты көтөрүлбөй жатканын кандай жоолор менен мындай байкайсыздар? Эми эң биринчиден бизге арыздар түшөт. Көп ошо саламаттык сактоо министрлигине мына жылына бир 13 миңдей арыз түшөт да, жылыначы. Анан биздин башкарма, биз баягы дарылоо башкармалыгы болгондон кийин ошонун баягы 80-85% бизге келип түшөт. Ошондо эле баары эле ошол сапатка арызданышат да. Мени жакшы карабай койду, мени жакшы дарылабай койду, мага аябай мындай канайсам дагы орой мамиле кылып койду. Анан кийин баягы бул тууганым каза болуп калды, тиги тууганым каза болуп калды, жакшы дарылабаган үчүн деп. Ушундай арыздар аябай көп түшөт. Ошондон эле мындай белгилүү болот да. Анан баягы комиссия түзүп текшерип келсең эле эми баягы действительно эгистейин биздин коллегалардын деле күнөөсү болуп калат. Баягы жакшы карабай, орой мамиле жасаган учурлар дагы кездешип атат. Анан жанагы баягы аймактык ооруканалар жерлерде, алыс жерлерде баягы мүмкүнчүлүгүнө дагы жараша болуп калат да. Ошол эле баягы заманбап шаймандар жок болуп калышы мүмкүн. Ошол эле айылдын алыстыгы болуп калышы мүмкүн. Ар кандай себептер болот да. Ошонун баарын баягы комиссия же ошо эме каратканда эле ошонун баары билинет. Азыр дагы бир суроо болуп атат да, ошо элек жеринде убагында кадрлар кыскартылып калды эле деп атат да. Ушул дарыгерлердин көпчүлүгү чет жакка кетишкен иштеп депчи. Анан ошолорду кайтарып алса болобу? Себеби аймактык ооруканаларга дарыгер жетишпейт деп атпайсызбы? Эми ал мындай өзү кайра келип ошол жерде иштейм десе, анын эч мындай эмеси жок. Баягы орун вакансия эмелер болсо эле мен мындай ага мындай бир какой-то эме бар деп эсептебейм. Каалаган дарыгер келип любой учурда келип иштесе, анын укугу бар. Андай деле эмес Бул жок. жерде башка суроо болуп атат да. Буякта айлык ээси азыр деген айлыкты бир канча эмеге көтөрүлүп, анан ошол мындай баягы өзү ушул мага айлык жетет деген адис ал сөзсүз түрүндө келип иштейт. Анан алса азыр эми к сожалению чечилбей атпайбы ошол айлык жагычы. Ушул кадр маселеси боюнча дагы айта кетсем, мисалы кээ бир адистиктерде көбүрөөк ашыкча адистер окуп чыгышат экен да, мисалы стоматолог, гинеколог деген сыяктуучу. Бирок айрым адистиктер жетишпей калат экен да. Ушуну кантип жөн жасаса болот? Бул иш-аракет, бул жолду эме жоюу үчүн иш-аракеттерди уже жасала баштады. Мисалга айтып кетсек, баягы окуу жайга абитуриенттерди кабыл алууда, ординатурага кабыл алууда биз министрлик бул суроолорду өзүбүзгө алып, как уполномоченный орган, анткени деген биздин кадрлар даярданып атат да. Ошону колго алып, биз азыр ошол адистиктерге орундарды берип атканда алардын санын карайбыз. Ошол муктаждык, кайсы адистиктерге муктаждык бар, ошол орундарга көбүрөөк орун беребиз. Бюджеттик негиздеги орундардын баардыгын ошол адистиктерге беребиз. Бунун баары эмне үчүн жасалып жатат? Анткени өзүңүздөр билесиздер, эмне үчүн ошол эле стоматологияга көп барат? Анткени ал анын частный клиника болот, анын адамда 36 тиш дегендей акчасы көп болот, ал адистиктер көп табышат. Ошон үчүн көптөр ошол көп табылуучу, көп акча ала турган адистиктерге баргылары келет да. Анан баягы коомдук саламаттык сактоого байланыштуу адистиктер чын эле калып калып атат да. Мындай балдар менен иштеген ошо педиатрлар жетишпейт. Анестезиология, реаниматология деген бул аябай оор, түшүктүү адистик да. Анан баягы көптөр адистик менен байланышкылары келбейт. Ошондой суроолор көп да. Ошондуктан ошол адистиктерге баягы привлекательный болуш үчүн биз орундарды, баардык бюджеттик орундарды именно ошол азыр жетишпей аткан адистиктерге бердик. Анткени деген бюджеттик негизде дегени, значит алар төлөбөйт да. Контракттык негизде болсо ошол башка адистиктерге берип атабыз. Андай стоматология, же болбосо сейрек кездешүүчү, же болбосо абдан узкий специалист,
специальностьтарга беребиз. Мисалы нейрохирург деген, алар деген бизге көп деле кереги жок да. Аларга болсо аз беребиз контракттык негизде, же болбосо бербей деле коебуз. Анткени биз орунун көбүнчөсүн жана бюджеттик негиздеги орундардын баардыгын ошол бизге именно керектүү специальностьтарга, адистиктерге берип атабыз. Анан быйыл могу пандемия башталганда биз көрдүк, ошо бизге деген ошол именно баягы аз жетишпеген адистиктерге аябай муктаж болгонубуз. Ошол эле коомдук саламаттык сактоого байланыштуу, мисалы эпидемиология, клинический лабораторный диагностика, пульмонология, анестезиология, реаниматология, педиатрия дагы ушундай сыяктуу адистиктерди жетишпегенден быйыл бизде жылына мисалы 250дөн 300 орунга чейин бюджеттик негизде орун берилсе, быйыл болсо ошо өкмөттүн буйругу менен бизге дагы 250 дополнительный кошумча орунду сурап алдык. Ошол жалаң ушул керектүү адистиктерге бөлүштүрүп бердик. Ошол адистиктер боюнча быйыл 20-21 окуу жылына ошол именно ушул орундарга координаторлорду кабыл алдык. Ошо окуу жай деп да айтып калдыңыз. Эл арасында көп эле сөз болот эмес, медицина тармагында окуш үчүн байдын баласы болушуң керек дегендейчи, контракт кымбат дегендейчи. Бул жылы пандемиядан улам бир баасын түшүрсө болобу? Бул жерде эми баасын түшүрүү бул мүмкүнчүлүк жок түшүрүүгө. Анткени деген бунун баасындагы негизи бар да. Мынча акча болуш керек окуу деген, анын баардыгынын өзүнүн расчетунун негизи бар. Эмне үчүн ушунча акча болуп атат деген. Анын акчасын түшүрүүгө возможность жок, бирок дагы деле биз баягы таянган бюджеттик негиздеги орундар. Мисалы быйыл ошо айыл жергесинде жетпей атат деп атпайбы. Анан дагы бир иш-чара бул ошол именно айыл жергесиндеги жаш балдардын эгерде медик болом деген, медициналык адистиктерде окуйм деген жаштарды тартуу үчүн биз быйыл өкмөт менен жана билим берүү министрлиги менен мындай иш-чара жүргүзүп атабыз. Азыр долбоордун токтом долбоору иштелип жатат. Жанагы максаттуу подготовка, целевая подготовка деген даярдоо. Ошо именно жергиликтүү айыл жергесинен окуйм деген балдарды биз ошо целевой подготовка менен окутуп, аларды алып окуу жайына окутуп, анан кайра алар ошо келген жерине айылына барып иштеп бере турган балдардан окууга ала турган болупчу. Ошол азыр иштелип жатат. Өкмөттө турат. Бул иш буйруса мына 2020-21 окуу жылына ошо уже целевой подготовка менен айыл жергесинен балдарды окута баштайбыз. Алар кийин бүткөндөн кийин ошо кайра айыл жергесине барып иштеп беребиз деген милдеттенме менен окутулат. Жакшы экен. Ушу кадр маселесинен тышкары дагы ушу медицина тармагына дары-дармектер, техникалык жабдыктар дагы аябай маанилүү эмеспи? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда өзгөчө аймактарда ушундай техникалык жабдык, дары-дармектердин абалы кандай болуп жатат? Бул ушул илдет башталгандан бери бизге көп жардамды ушул биздин эл аралык жана уюмдар көп жардам берди. Эгер атап кетсек, бул Азиатский банк развития, Исламский банк развития дегендер булар бизге акча которуп берип, ошо жетишпеген керектүү ушул илдетти дарылаганга, ушул илдетти баягы аныктаганга кандай медициналык жабдуулар, кандай шаймандар керек, ошолордун баары негизги ошолор жардам берип, көп оборудованиялар алынды. Бул если атап кетсек, бул рентген аппараттары алынды, жанагы реанимация бөлүмүндөгү жанагы монитор, атайын жана керебеттер, ошол бүт мониторлор ушул эме оору жатканда бүт датчиктер менен ошондой керебеттер алынды. Анан көп ушул жанагы жугуштуу оорулар бөлүмдөрүнө, ооруканаларына ушул баягы абаны
дезинфекция кылыш үчүн ошондо атайын рециркулятор деп коет, ошол аба тазалаган оборудованиялар аябай көп алынды. Андан сырткары көп машина жана скорая помощьлер алынды. Ар бир алынган машине, ар бир ушул немелер, ушул жерлерде кандай муктаж болсо ошонун баарын эске алып, баарынан заявка алып, анан ошонун негизинде бөлүнүп берилди. Андан сырткары эми мен баягы мындай эле четин айтып кеттим да. Андан сырткары эме өкмөт тарабынан бизге ошо дары алыш үчүн жана Госматрезерв, фонд Госматрезерв деп коет, ошолорго 250 миллион сом которулган. Ошолор биз жанагы дарылоо деген биздин жана клиникалык жолдомо негизинде болот да. Ошонун ичинде ошол канча кайсыл дары канча эме керек болот деп ошол эсептеп чыгып, ошонун дарынын тизмесин, анан санын баарын эсептеп чыгып 250 миллион сом которулган. Ошол 250 миллион сомго азыр керектүү ушул илдетти дарылоо дары-дармектердин баары алынган. Анткени мен дагы кайталап кетейин, ушул баягы биринчи толкунда ушул баягы границалар жабылып калып, биз көп дары-дармекти ала албай калган учур болгон. Анан азыр ошо даярдык иш-чаралардын ичинде ушундай дары-дармектер алынган. Эми аны азыр айтып отурсак аябай көпкө созулуп кетет. Анын ичинде 30-40ка жакын эме дары-дармек бар. Бул негизги аябай керектүүлөр да. Анан баягы кайсыл ооруканага дары түгөнүп керек болуп калса ошол жерден алынып анан таратылат. Андан сырткары бизде жана ФОМС деп коебуз го, фонд обязательного медицинского страхования. Ар бир биздин ошол саламаттык сактоо уюмдары ошонун менен баягы келишим негизинде иштешет. Анан ошол акча каражаттары дагы ошо ФОМС аркылуу дагы бөлүнүп, дары-дармек эле эмес, бул жанагы коргоочу кийимдерге дагы которулуп мындай берилип турду. Ошолордун негизинде бул ар бир жетекчи, ошо оорукана болобу, үй бүлөлүк дарыгер борбор болобу, ошол бул дары сатып алганга дагы мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан эгер жетпей баратса, анан булар өзлөрүнүн заявкасын бизге саламаттык сактоо министрлигине берет. Анан ошого жараша биз баягы гуманитардык жол менен келгенде дары-дармектер бар. Ошолорду баягы өзлөрүнүн баягы эмесине жараша бөлүп берип атабыз. Анан бүгүнкү күндө эми ушул баягы оборудование же дары-дармек менен азыр мындай көйгөй жок да. Азыр баары мындай толук эмеде бар санда. Жаматов медианын кыргыз медиа чеки тежүү деген сайты дагы бар. Ошол сайтка Кыргызстан боюнча 23 мультимедиалык борбордун журналисттери да материал жазышат да. Жакында гана ошо Базар Коргон районуна караштуу Оган Тала айылындагы төрөт үйүндө унаа жок деген материалыбыз чыкты да. Ошол бул төрөт үйүндө унаа сөзсүз болуш керек деген пикирдебиз да. Ошол жерге бир унаа караштырсак болобу? Эми ал ичине мындай кандай десем эми бул эми мындай да, ал жерде деген не обязательно бул төрөт ооруканада бир машина болуш керек, мындай унаа болуш керек дегенчи. Ал жерде жанагы тез жардам машинеси болсо дагы ошол деле жарайт да. Эми ал азыр мындай карап отурсак биздин элге мындай да, ар бир айылга дагы оорукана салып бергиле деген эмелер түшөт да бизгечи, арыздар. Анан анын баарын угуп турсак, эми ал анда биздин саламаттык сактоо министрлиги эмес, биздин эле Кыргызстандын акча каражаты эч качан жетпейт. Биз ошол болгон унаа болобу, кадр болобу, медициналык жабдуулар болобу, ошону деген биз эффективдүү колдонгонду үйрөнүшүбүз керек. Ошол айылга деген ошол жерде жана айтпайм, тез жардам машина унаасы барбы жокпу, ошолекини карап неме кылып туруп, анан мындай көтөрүш керек да ал маселеничи. А то бизде ошол ар бир биздин элдин оюна койсоң, ошол оорукана болуш керек, машинеси болуш керек, анан толтур анын ичинде деген дарыгер болуш керек, медайымдар болуш керек да. Анан алар айлыкты алыш керек, а бирок ошого мындай кызмат көрсөтүү, ошого муктаждык, ошол айылдыкы барбы жокпу, ошону дагы мындай анализдеп чыгыш керек да. Биз негизи бүгүнкү күндө ошону рационалдуу, эффективдүү колдонгонду билбей атабыз да, ошо жерлериндечи. Бул айылга машина бериптир, эмнеге бизге берген жок дегендей ошондой сөздөр болуп атат да. А биз айтып атпайбы, ошол эле унааларды бөлүштүргөндө биз ар бир мына бул мынча
чакырымда момчу айыл бар экен. Бул экөөнүн ортосунда иштей алат. Ушул унаа жетишет деп ошондой биз баарын эсептеп ошонун негизинде бөлүп беребиз. Жакшы. Саламаттык сактоо тармагын жакшыртыш үчүн Бишкек, Ош, Ысык-Көл сыяктуу жерлерде пилоттук атайын долбоор башталды эле да. Ошол долбоордун иши кандай жүрүп жатат? Бул долбоор именно алгачкы медициналык жардам көрсөтүү системасында башталган. 18-жылы башталган. Былтыр 19-жылы өкмөт тарабынан бизге буйрук чыгарылган. Бул пилот деген Көлдө 3 райондо Тоң, Түп, анан Жети-Өгүз районуна багытталган. Ош шаарында, анан ушу Бишкек шаарында, Свердлов районунда багы үй бүлөлүк дарыгер борбору болгон. Анан бул долбоордун негизги эң максаты эмнеде эле? Бул биз баягы биздики элдер көнүп калганда ушул үй бүлөлүк дарыгерлерге барбай эле, үй бүлөлүк медицина борборуна барбай эле биздин бейтаптар ооруканага түз жөнөшөт да. Негизи булар деген сөзсүз түрүндө үй бүлөлүк дарыгерге барыш керек. Биринчи очередь ошол үй бүлөлүк дарыгер бул үй бүлөнү кененен баштап чоңойгонго чейин үй бүлөсүнүн баарын билиш керек. Анан ошон үчүн биз муну деген ушул бейтаптарга мындай кандай десем эми пациент ориентированный модель деп мындай түзгөнбүз да. Анан былтыр биздики баягы эме даярдоо иш-чаралары болгон. 19-жылы баягы өзүңөр билесиңер, нормативно-правовой документтери кандай болот, штатный структурасы кандай болот. Анан эң негизги азыр цифровизация болуп атат. Ошол биз цифровизацияны киргизишибиз керек болчу. Анан баягы даярдык иштер болуп эле анан ушул 2020-жылы бизде ошолор кирип ошонун боюнча иш алып бармакчыбыз. Бирок бул илдет башталып калып, ал долбоор азыр токтоп калды. Бирок бул иш азыр мындай баары бир деле ошол цифровизация боюнча иштер барып атат. Мына өзүңөр деле көрүп атат болушуңар керек. Электронный регистратура кирип атат, онлайн запись врачтарга кирип атат. Көрүп атасыңар маалымат булактары, ушунун баарын көрсөтүп атпайбы? Ошолордун баары акырын менен жүрүп жатат. Баягы эми толук кандуу боло элек, бирок ошол иш-чаралар алып барылып атат. Азыр Бишкек шаарында мына бейтаптар онлайн эмеге жазылып врачка уже очередь күтпөй ошол коюлган убактысына барып ошол дарыгерге кирсе болот. Биринчиден, экинчиден азыр деген баягындай электронный амбулаторный карта деп коебуз. Эгер биздин врачтар кол жазмасы көп болуп баягы амбулаторный картаны жазып ошентсе, азыр ошону алып салып электронный карта киргизели деп атабыз. Анын дагы эң фундаменти жасалды. Баягы бейтап ушул регистратурага келип, ошол карточкасын менин фамилиям ушул дегенде эле автоматически кандай жолдор менен, например, анализ тапшырса, лабораторияга алып анализин күтүп алып, анан эме кылчу да, анан аны врачка алып барып берип, ошондой. Азыр болсо бүт автоматизировано. То есть ал лабораториядан анализ тапшырып коюп эле кете берет, анын результаттарын баары ошол жиберген врачтын почтасына келип түшө берет. Ошондой иштер жүрүп атат. Андан сырткары биз жана централизация лабораторий деп койдук. Эгер мына мурун анализ тапшырыш үчүн эми мындай Тоң районун алалы, ал деген жанагы ошо Бакамбаевка келип лабораториясына келип анализ тапшырыш керек болчу. Азыр болсо мындай кылып койгонда, ал өзүнүн эле жашаган жеринен барып анализ тапшырып коет, ошол эле ГСВсынан же үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун эмесинен медсестра канын алып неме кылып коет, анан машина келет, ал анализдердин баарын алып кетет, анын результаты уже алардын почтасына түшүп калат. Ошондой ушул долбоор ушундай нерселерди киргизип, ошону аябай развивать этмекпиз да. Анан азыр бирке токтоп турат, но ойлойм могу келаткан жылы эгер бул илдет кичине басаңдап, мындан бул оорудан кичине кутулсак, бул дагы уже өзүнүн күчүнө кирип, дагы иштер алып барылат. Анан жакшы ошол 4 эмеде райондо жакшы иштеп кетсе, мен жаңы атап кеткен, анда муну бүт республикага жайылтабыз да. Азыр ошо сиздин үй бүлөлүк дарыгерлер боюнча айтканда дагы бир суроо пайда болду да.
аймактык оорукана менен үй бүлөлүк дарыгерлер борборун бир гана ооруканага бириктирсе болбойбу? Бири бирине баш ийбеген интригасы көп мындай бөлүмдөр канчалык зарыл деп. Эң жакшы суроо болду. Анткени азыр бизде саламаттык сактоо министрлигинде мастер план деп коебуз. 18-жылы эл аралык бир консультанттарды менен ошолордун жардамы менен чоң анализ жүргүзүлгөн. Ошол үй бүлөлүк медицина борбору менен аймактык ооруканаларды мисалы кыла алсак, мына Балыкчы шаарында ошол эле үй бүлөлүк медицина борбору менен аймактык оорукана бир жерде турат да. Анан жанагы айткандай эки директор, анан анын дагы экиден замы, анан анын бухгалтерлары. То есть булар экөөнүкү мындай эмелердин баары, бүт функциялардын баары дублироваться этип окшош да. Анан ошол мастер пландын негизинде биринчи этабында ушул аймактык оорукана менен үй бүлөлүк медицина борборлорун кошуу боюнча азыр жаңы эле ошол талкуулоо маселелер жүрүп атат. Өткөн жумада биздин жана эл аралык биздин донорлар ошолорго эме кылдык, көрсөттүк. Азыр буюрса токтом өкмөткө токтом даярдалынды. Ушул жаңы жылга чейин өкмөткө киргизебиз, макулдашуу өзүнүн багы эмеси бар да, процедурасы. Ошолордон өтсөк эле буюрса жаңы жылдан баштап ошол жерлердеги үй бүлөлүк медицина борборлору менен аймактык ооруканалар кошулат. Ошондой бир жетекчи, бир неме болуп, баягы функциялары эме болгон мындай окшош эметкендердин баары, ошонун баары буюрса оптимизация эмесинен өтөт, иш чараларынан. Ирина Мукановна, сизге дагы бир суроо келди. Ооруканага жетекчи болуу үчүн сөзсүз жогорку билимдүү болуш керекпи? Суусамыр айылдык ооруканасында талапка жооп берген дарыгер жок деп мурунку иштеп кеткен пенсиядагы дарыгер башкы дарыгер болуп калды деген келди да. Ооба, жетекчи болуш үчүн жогорку билимдүү адис болуш керек, жогорку билимдүү адис болуш керек. Тем более жетекчи болуш үчүн дагы бул бир эле адистик эле боюнча билим эмес, еще дагы жанагындай менеджмент деген, управление деген адистиктерди окуса еще лучше дегендечи. Анткени бул жерде жетекчи бул биринчи очередде адис эмес, жетекчи, жетекчилик иштерди алып барат, менеджер болот. Ошондуктан бул талап, туура талап, ошондой болуш керек деп ойлойбуз. Жакшы деп болду. Бюджетке алыскы региондор үчүн канча квота берилет, берилсе канча деген да суроо келди да. Бюджетке Алыскы региондорго канча? Окуу жайларына квотабы? Бул суроолор азыр иштелип жатат. Анан кийин жайга жакын жанагы окууга алуу прием башталганда ошого жакын бул вопростор чечилиш керек да. Билим берүү жана илим министрлиги бизге ал квотаны бөлүп бериш керек. Өкмөттүн токтому менен. Азыркы убакта биз жоболорун иштеп жатабыз. Анан канча, кайсы количествода, канча квота болорун бул уже кийинки вопрос дегенде, кийинки суроо. Аны ошо токтом долбоору чечилгенден кийин ал суроолорду такташабыз. Дагы бир кызык жай бар да, ошо медицина тармагында эмгектенгендердин басымдуу бөлүгү дээрлик 85% бул аялдар экен да. Азыр бизде Кыргызстанда дагы гендердик теңчилик программасы бар эмеспи? Аял эркек тең укуктуу болуш керек, бирдей кызмат аткарыш керек дегендечи. Анан ушу медицина тармагында жүктөрдүн басымдуу бөлүгү аялдарга түшүп калат экен да. Бул гендердик теңчилик программасын саламаттыкты сактоо тармагында дагы колго алса болобу? Бул эме медицина суроосунда гендердик деген суроо бул туура келбейт. Бул жер деген адистикте, медициналык адистик деген бул өзгөчө адистик. Бул мында деген жанагы призвание болуш керек дейт да. Бул жерде нет андай вот бул аялдар иштей турган адистик же болбосо эркектер иштей турган адистик деп бөлүнбөйт. Бул деген кимдин кандай каалоосу, призваниясы болсо, каалоосу болсо, ошол адамдар барып
кирет дегендечи. Анан кийин аялдардын көп болгон негизи эле адистерди мындай карап көрсөк, например, аял кишилер каяка барат? Бул жанагы кардиолог, пульмонолог деген терапевтический профиль жака көбүнчөсү кетет, акушер гинекология кетет да. А эркектер болсо алар хирург болушат, стоматолог болушат, анестезиолог болушат да. Анан биякта действительно саламаттык сактоо тармагына бул гендердик маселени коюу бул эме эмес да, туура эмес. Анткени эркек бала ал никогда чанда эле кезигишпесе, ал сөзсүз түрүндө баягы хирургический профиль жагына кетет или эме болуп кетет. Любой окуп аткан баладан деле сурасаң, сен эртеңки ким кайсы адистикти тандадың деп. Анткени билесиз да, башында баягы чогуу эле жалпы окутулат да, андан кийин анан адистикке бөлүнө башташат. Ошондо эле баягы ошол эле эмеден студенттен сурасаң, эркек баладан ал айтат: мен эртең оперирующий хирург болом, мен мындай болом депчи. Бирок эч качан ал айтпайт мен деген эме стомат эмне эле тиги терапевт болом или там эме болом деп эметпейт. Алар ошондой негизин эме кылат. Анан аял болсо баягы ушундай эмеге өзү жакын болот, эме кардиолог, ошо терапевтический профилге да, ошо көбүнчөсүн адистиктин өзгөчөлүгүнө байланыштуу. Ошонусун анан ал өзүлөрүнүн эркиси. Например, бизде эркек балдардан деле акушер гинекологдор бар да. Например, ошол эле хирургтарда биринчерин бир хирург аял заттар да бар. Но мало, конечно. Бирок таң калтырган нерсе, ошо Кыргызстанда санитардык борборлордо бир дагы санитар эркекти кездештирүүгө болбойт да. Бул нерсени дагы саламаттыкты сактоо министрлиги алдыңкы программаларга алат деген ишеничтебиз. Биздин фейсбук баракчабызга абдан көп суроолор келди, абдан кызыктуу суроолор болду, ойлор болду. Сиздерге дагы убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүнкү абалдан сиздер коомго дагы кайрылуу жасап койсоңуздар болот. Пандемияга байланыштуу, өзүбүздү алып жүрүүгө байланыштуу. Эми биринчиден биздин жарандарды мен эмнеге чакырып кетет элем? Мен бул илдет жүрүп аткандан кийин бул жанагы коомдук жерлерден баягы маска тагынуу, анан кийин дистанцияны сактоо, ошол колду жууп баягы эмеден телевизордон, радиодон дайыма эле берип атпайбы? Ошолорду сактоону, ошо сактаганга чакырып кетет элем да биринчиден. Экинчиден үйүндө мындай улгайган, карыган адамдар болсо ошолорду ушундай баягы элдер көп чогулган жерлерге алып барбай. Мына азыр биз саламаттык сактоо канча эмеден мындай айтып эле келатабыз да, ошол жанагы бизде тойлорду тияктардан ошол жерлерге мындай баргандан алыс болушса же мындай барбаганга аракет кылышса деп. Анткени мына бүгүндө мына күндө учурлар катталып атат деп атпайбызбы? Орун учурлар катталып атат. Булардын баары ошол эрежелерди сактабагандан болуп атат да. Анан эң биринчи ден соолук бул өзүбүздөн болот да. Ар бир адам өзүнүн ден соолугуна деген эме болуш керек да, жооптуу болуш керек. Ошон үчүн ошолорду жоопкерчиликке чакырат элем. Ушул эрежелерди сактагыла дейт элем. Анан оорубай ден соолугуңар сак болсун деп каалап кетет элем. Мен айтат элем, ошо азыркы оор абалда бул адамдардын бири-бирине болгон мамилеси өзгөрсө деп, кичине түшүнүктүү болуп, аюу мамиле жасап, мындай көтөрүмдүү болуп, анткени деген бул жана коварный деп коет экен, бул ковид вирусу адамдын именно несин паражат этип, анан ошо настроенияга влиять этет экен. Анан ушундай жерде кичине эле ушул көтөрүмдүү, түшүнүктүү болуп, аябай менен бири-бирибизге мамиле жасасак, биз жеңебиз деп ойлойм. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биздин студиябызда саламаттык сактоо министрлигинин адам ресурстарын башкаруу жана уюштуруу иштери боюнча башкы адис Ирина Керимбаева жана медициналык жардамдарды уюштуруу жана дары-дармек саясаты бөлүмүнүн башкы адиси Нургүл Ибраева конокто болду. Эфир үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Саламатта болуңуздар.